Саламатсыздарбы? Бул видео сабак көнүгүүлөрдү туура аяктоого жана денени туура муздатууга багытталган. Бул дем алууну жайлатууга, жүрөк согушун жайбаракат кылууга жана булчуңдардын чарчашын жана оору сезимин азайтууга керек. Булчуңдарды чоёбуз жана ар бир абалды эң кеминде 20 секундтан кармайбыз. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демигип баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%-ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кырсылат. Төртүнчү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Кылган көнүгүүлөрдү бүтүрүү үчүн силердин дем алууңарды, жүрөгүңөрдүн согушун кайра калыбына келтирүү үчүн керек жана булчуңдарыңар мындан ары оорубаш үчүн бул көнүгүүлөрдөн кийин кайра калыбына келиш үчүн керек. Булчуңдарды чоюу форматында өткөрүлөт. Ар бир кыймылды биз 20 секундтан эң эле жок дегенде кармайбыз. Биринчиси, биз бир колду өйгөдө көтөрөбүз, оң колду көтөрдүк. Сол колду же бул тушка, же мындай кармасак болот. Анан ошо көтөрүлгөн кол тарапка эңкейебиз. 20 секундтай кармап турабыз. Дем алуубуз тынч, өзүбүзгө ыңгайлуу. Бүттүк. Эми экинчи тарапка сол колду көтөрөбүз. Анан оң тарапка эңкейебиз. Капталыбызда булчуңдарын чоюлуп жатканын сезип атасыздарбы? Бүттүк. Кийинкиси колду бири-бирине кынайбыз. Колду астыга тартып, көкүрөктү артка түртүп, 20 секунд кармайбыз. Дал туштагы булчуңдардын чоюлуп жатканын сезебиз. Кенен дем алабыз, өзүбүзгө ыңгайлуу темпте. Бүттүк. Кийинкиси колду артыбызга алабыз. Анан көкүрөктү алдыга түртүп, көкүрөк туштагы булчуңдарды чоёбуз. Демибизди кармап турбай терең дем алабыз. Бүттүк. Кийинкиси буттун аркы бетиндеги артындагы булчуңдарды чоёбуз. Аны үчүн бир бутту алдыга коюп, белибизди түз кармап, алдыга эңкейебиз. Бутту көздөй. Кайраги ордобузга келип, экинчи бутту түздөйбүз жана ал бутка эңкейебиз. Булчуңдарды чоюу үчүн турабыз. Отургучтун жөлөнчүсүн кармап, бир бутту бүгүп, анан арттан кармайбыз.
Анан экинчи бутубузду дагы ошондой кылабыз. Эгерде ыңгайсыз болсо, бул тарабын өтүп алыңыз. Буттун бул алдындагы булчуңдары чөйүлүп жаткан болот. Кой беребиз. Так, кийинки көнүгүүнү кылыш үчүн бир буртту артка кадам кылып, толугу менен таманыбызды жерге коебуз. Анан өзүбүз алдыга эңкейебиз. Ошондо бул балтырыбыздын арткы бети чөйүлганын сезебиз. Кайра алдыга басып, экинчи бутубузду артка кылабыз. Анан алдыга эңкейебиз кайра. Алдыга келдик, бүттүк. Оруудан кийин калыбына келүү узак процесс. Ар бир адамда ал ар кандай убакытты талап кылат. Эң кеминде 2 ай. Же болбосо 6 айга чейин бул көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө үзгүлтүккө учуратпай аткарып туруңуздар. Ден соолугуңуздарга кам көрүп, оорубаңыздар.